Перизат Токтобаева көп жылдар бою миграцияда жүрүп, мекенине кайтып келгендердин катарын толуктайт. Азыркы мезгилде Кара Суу районунун Савай айыл аймагында ачылган тигүү цехинде иштейт. Анын айтымында Орусиядан иштеп тапкан акчаны ушул жерде тапса болот. Өз айылында иш орну түзүлгөнүнө кубанычта. Биздин өзүбүздүн ишибиз өзгө ыңгайлуу. Биздин графигибиз 8-ден 4-кө чейин. Барыбыз ыраазы элебиз ишибизден. Тапкан айлыгыбыз деле жакшы эле. Буга чейин мен 5 жыл мурун Москвада иштеп келгенмин. Москвада деле ушундай швейный сектордо иштегенмин. Итальянский обувь тиккенбиз. Жакшы эле баары. Ал жак менен бул жак деле бирдей эле болуп калды азыр. Ушул жакта деле иштеп тапсаң болот. Бул чакан цехти ушул айылдык ишкер айым ачкан. Алгач өзү кийим тигип саткан чебер өзүнө окшогон 10дон ашык кыз келинге жумуш орун түзүп берди. Мында мезгилге жараша кийимдер тигилет. Көпчүлүгү тигүүчүлүктү ушул жерге келип үйрөнүп жатышат. Анан бул жакка чоң кылып мына цех салдык. Салып бул жактан азыр бир 10 кыз иштейт. Эми постоянно иштеген бир 4 кыз иштейт постоянно. Анан көбүнчө келиндер иштеген үчүн бир жылы бирөөсү төрөп калат экен. Дагы бирөөсүнүн бирдемеси болуп калат. Ушундай болуп кыздар келип кетип иштеген кыздар бар. Эми Россияда деле иштеп келип, андан кийин жок, бала чакабызга карай турган эч ким жок деп, балдарын карай турган жок келиндер да бар да. Бул жерде иштей бергенибиз жакшы экен кайра деп иштеп калган келиндер бар. Аймактарда акыркы убактарда чакан жана орто өндүрүштөр ачылып, жаңы жумуш орундары түзүлүүдө. Ал өз кезегинде мигранттардын өз мекенине кайтып келүүсүн шарттайт. Савай айыл аймагында өткөн жылы 12 жаңы ишкана ачылды. 2025 жылга планга дагы ушу бир топ өнөр жай ишканаларын ачууга биз ушу инвесторлор тартуу менен алек болуп атабыз. Ушул жакын күндөр ушул Савай айыл аймагынын Кызыл Шарк айылында ушул мебельный цех ачам деп ишкерлерибиз бизге кайрылып жер маселесин чечип берүү боюнча кайрылып жатат. Ушул маселенин үстүндө да иштеп атабыз. Ал жерде ушул 40-тан 50-ге чейин кишини иш менен камсыз кылып атат. Белгилей кетсек, аталган аймакта 34 өнөр жай ишканалары бар. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айыл жашоочуларына дагы да жаңы жумуш орундарын түзүп берүү аракетинде. Нурастан Бактыбеков, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.